Ар дайым студенттер менен жолугушканда мен чыгармачыл, жүрөгүндө эрке, көзүндө оту, оозунда сөзү бар жаштарды жакшы көрөм. Жана жанашып жүрүп аларды өстүрүүгө кеп кеңештеримди аябайм деп көп айтар эле. Бул сөздөн улам менин ким жөнүндө сөз кыларымды дароо эле тапсаңыз керек, урматтуу окурманым. Ооба, туура таптыңыз. Ошол сиз ойлогон инсан жөнүндө жүрөгүмдө өйүп жүргөн айрым сезимдер менен сизди ортоктош болууга чакырамын. Эмнегедир азырда ОГП'ге барсам, кабинетинен чыгып калчудай болуп, үйрөнгөн адат боюнча коридордун бир тарабында басам. Менин сүйүктүү агайым Каныбек Абдубаситовичтин ошмуга которулуп, андан кийин министр болгонуна деле бир топ жыл болуп калды. Баары бир жолумдан жолугуп калчудай, ОГП'де кезикчүдөй сезиле берет. Сөзүм далилдүү болуш үчүн жаркын келечекке карай жол көргөзгөн, жакшы пикирди жараткан учурда айтайын. Ал мезгил менин өмүр бою жүрөгүмдүн түпкүрүндө сакталат. 2009 жылдын 6 августунда үйдөгүлөр окутпайм дегенине болбой Ош шаарына качып келе бердим. Анан Ордолуу Оштун куту болгон, ооматтуу билим журту болгон ОГП'ге окууну чечип, документтеримди тапшырдым. 7 август күнү сынактын жыйынтыгын көргөнү келсем, окууга өтпөй калыпмын. Үйдөн качып келгем. Эми кайра үйгө кантип барам? Же Россияга жумуш издеп кетсемби деп ар нерсени ойлонуп, акыры өзүмдүн тапшырган тесттеримди бир көрөйүнчү. Менимче оңой эле суроолор келди эле го. Эмнеге жыгылдым? деп ойлондум. Эмнеси болсо да барып көрөйүн деп апелляцияга арыз жазып, кабыл алуу комиссиясына кайрылдым. Кабыл алуу комиссиясы: мүмкүн өзүң өтпөй калгансың, сен туура белгилесең биз кантип өткөрбөйлү деп жатканда, ары жактан шашпай басып бир чоң киши келип, эмне болуп жатат деп иштин чоо жайын сурап калды. Бул ким болду экен деп турдум. Көрсө ал Исаков, Каныбек агай экен. Анан агайга үй бүлөбүз жөнүндө айтып бердим. Биз үй бүлөдө 11 бир тууганбыз. Мен эң кичинесимин. Мен да турмуш шарттын айынан окууга тапшыра албай калып, кийин качып келе бердим десем, Каныбек агай коңур үнү менен күлдү да: азыр сага суроо берем. Жооп берсең окууга аламын. Кичине чымыны бар кыз окшойсуң, деди. Сүйүнгөнүмдөн көзүмдөн жаш тегеренип, агайдын күтүүсүздөн эле суроо берем, жооп берсең окууга өтөсүң деген сөзүнө бир аз толкунданып да кеттим. Ошентип суроолорунун баарына жооп бердим. Анан агай күлүп: жакшы, окууга өттүң, сентябрдан келе бер. Айтарым сага, мойнунан байлаган ит ууга жарабайт. Туулган адам жаман эмес, турмуштан ордун таппаган адам жаман. Ушунча качып келип окууга тапшырыпсың, эми адам бол. Жыйынтыгы жок эле айылда жүргөндөн көрө деп келген болсоң адашасың. Эл катары окууга келип кете бере турган болсоң, анда окубай эле кой, деди. Мен болсо: жок агай, окуймун деп ыйлап жибердим. Ошол күнү биринчи жолу Каныбек агай менен жолугушканмын. Жана сынак менен эмес, агайдын суроолоруна жооп берип окууга өткөнмүн. Агай студенттер менен жолугушканда ар дайым дарегине жакшы пикирлер айтылар эле. Ошондо агай тамашалап: рахмат, жакшы сөз баардык адамга жагат. Бир мезгилде менин жардамым, көмөгүм тийген студент достордон бир нерсе суранарым, мага ыраазычылык кылуунун бир жолу бар, деген эле. Ошондо баарыбыз тыңшап калганыбызда, мен аркы дүйнөгө Бейиштин көпүрөсүнөн өтүп кетип жатканда: бечара, жакшы агай эле, менин окууга өткөргөн агай эле, деп кол чаап турсаңар болду деп тамашалап айткан эле. Бул тамаша ушундай оор кырдаалда чын болуп, агайды аркы дүйнөгө кеткенине ишенбей турам.
тоодой жүрөгүңүз кантип жеңилгенине ишенбей турам. Чынында Каныбек агай Асан Кайгыга окшоп баардык нерсеге чын көңүлдөн мамиле жасайт. Ошондо Каныбек агайдан башка ректорлор болгондо кандай болор эле ким билет. Андан бери да көп убакыт өттү. Агайдын ошондогу айткандарын тумардай жүрөгүмө сактап жүрөмүн. Бош убактымды көбүрөөк изденүүгө, окуучуларымдын сүймөнчүлүгүнө ээ болгонго, кесиптештеримдин арасында өз кадырымды сактоого, ата-энемден жана устаттарымды кубантууга болгон күч аракетимди жумшап жатамын. Эгер окууга өтпөй калганымда билбейм, азыр кайсыл жерде эмне менен алек болор элем. Себеби турмуштун оош кыйыштарынан көңүлүм чөгүп жүргөн болчу. Аңгыча июнь окуясы болуп кетти. Мен сыяктуу бир топ студенттерди коргоп, 3 күн 3 түн агайым жатакананын алдындагы столдо колунда бир таягы менен жер чукуп күн-түн ойлоп отурду. Күндүзү да, түнкүсүндө бизди коркпоого чакырып, кээде ойго салса, кээде анекдот айтып берип отурду. Кой союп тамак ашыбызды карап, ачка калган эч ким жокпу деп кабар алды. Айылга баргандан кийин атама 1 жылдык отчет бердим. Атам баарын уккандан кийин, качып барган сени окууга алган Каныбек кандай адам экен деп жүрсөм, көрсө ал чыныгы мугалим турбайбы? Андай жигиттер эл мугалими деген наамга татыктуу деп айтты. Ошол агайым менен бир кол алышып жолугушсам деген тилеги ишке ашпай, атам кокустан каза болуп калды. Мен эмес, атам да Каныбек агайдан ыраазы болгон. Жайыңар, жаныңар жаннаттан болсун. Ошол жакта көрүшүп, ыраазычылыгыңарды айтышарсыңар. Коомчулуктун баары агайды жаштардын саяпкери, жакшы иштердин тарапкери, адабияттын алпы, кара сөздүн устазы, адабият менен маданияттын эталону катары тааныйт эмеспи? Чыңгыз Айтматовдун 1 мугалим чыгармасындагы Алтын айдын сезиминде Дүйшөн кандай мугалим катары сакталса, Каныбек агай да менин өмүрүмдө алгач адам болууга үндөгөн, билимдүү адамдын келечеги жаркын болорун айткан, тикенектүү жерден гүл тапкан, кумдуу жерден суу тапкан, адабияттын алпы, кара сөздүн устазы, жакшы иштердин тарапкери, жаштардын саяпкери катары кала бермекчи. Экинчи өмүрүңүз дагы татыктуу уланат. Анткени далай мен сыяктуу шакирттерди тарбияладыңыз. Сиздин экинчи өмүрүңүздү бар күчүбүз жетишинче, акыл парасатыбыз жетишинче улантабыз. Анткени биздин ар бир ийгилигибиз, ар бир кадамыбыз сиз деп билебиз. Биз сизге ыраазыбыз. Сиз дагы ыраазы болуңуз.